Ак Ордонун центринен мектепке Гагарин көчөнө жакын жерден 5 соток жер участок сатылат. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эсин номери видеонун жүрүшүндө экранда жана описанияда жазылып турат. Сиздер участокко баруу үчүн Гагарин көчөсү жана Уютку көчөнүн кесилишинен Уютку көчө менен түндүктү карай 150 метр жүрөсүздөр. Могу теректердин бүтөр жеринде участок жайгашкан. Анан маркеттер, мектеп садиктери, мечит, аптека, кафелер баары сатылуучу участокко жакын. Жана бул Гагарин көчөдөн дагы автобустар, маршруткалар шаардын буруч бурчуна көп эле маршрут автобустар жүрөт экен туугандар. Мынакей бул участоктун көчө тарабы. Гагарин көчөдөн 150 метр эле түндүктү карай басасыздар. Сол тараптан мына ушул участокты көрө аласыздар туугандар. Аянты 5 соток, көчө тарабы 17 метр, узуну 30 метр экен туугандар. Түндүк чегара бул кошунадан, түштүк чегара бул Казыкка чейин болуп калат окшойт. Кызыл китеби Эсинин колунда да Эсини бирликте келип чегараларына бирге карап көрсөңүздөр дагы болот. Электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулуп тур, центральный канализация, природный газ бар экен. Жолдордогу кенен, кошуналар, мынакей райондун көрүнүшү центрде туугандар жайгашкан. Мектеп мына бул жерде эле Тагай би Гагарин көчөнүн кесилиши, мына мектеп жана көргөзүк жакын эле болуп калат. Андан ары участок мынакей түз тегиз 4 бурчтуу, аянты 5 соток. Дагы эмне маалыматы? Кааласаңыздар, аркы төрүнөн кааласаңыздар, берки төрүнөн калагандай планировка менен үйдү салып берсеңиздер болот. Формасы жакшы экен участоктун туугандар. Эң эле батыш чегара бул кошунанын эскалатордон болгон заборуна чейин болуп калат. Жана азыркы учурда мындай жеңил конструкция менен салынган убактылуу үйлөр бар экен. Бул кошуна үй салып атыптыр. Ошол ustalar үчүн салынган жакан үйү. Так, буларды алып кетет туугандар. Андан башка дагы эмне маалыматы? Баасы келишим баада дейт. Реальный клиенттер болсо 0705 72 70 70 номерине чала бересиздер. 0705 72 70 70 туугандар. Чалып сүйлөшүп көрүңүздөр жана Ак Ордодон участок издеген дос туугандар менен бул видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.